Кен облысының құрама командасы Мусаев Алимбек Абдимомунович. Жардамчысы Хамдамов Диарбек Уламович. Жалабад облысының құрама командасы Хамытов Рустамбек Тоқтурбаевич. Нарбаев Махамадсулих Махамадалиевич. Талас облысы назарыңыздарда. Қатысушы Үсенов Бексултан Үсенович. Жардамчысы Кенешбеков Виктор Самарбекович. Кыргыздын Бермети Ысык-Көлдүн курама командасы Ысык-Көл облусу Абдылдаев Чыңгыз Замирович. Дамиров Сагынбек Дамирович. Нарын облусу Исаков Эрланбек Кубанычбекович. Помощник, жардамчысы Оморов Кубанычбек Баелевич. Кадырлуу айымдар жана мырзалар, сиздердин назарыңыздарга бул жакшы болсун биздин тамактануу коопсуздугубузга арнаган адал эмгектенген мыктылардан мыктысы болгон көпчүлүктүн алдына сурулуп чыккан келечекте Кыргызстандын намысын эл аралык аренада коргой турган курама командалар назарыңыздарда. 7 облустан келген мыктылардын мыктылары, азаматсыңар, татыктуусуңар. Бүгүнкү күндө айыл чарба багытында 500 миңге жакын биздин туугандарыбыз эмгектенет. Алар биздин ушул столубуздун үстүндөгү тамак аш, алар бизге ушул биздин азык-түлүк коопсуздук сактап берип бүгүнкү күндө күчүрмөн мээнети менен биздин баардыгыбызды даңктап сыймыктанып турабыз. Быйыл болсо 26-жылы бул фестивалды дагы мындан ары да кеңейтип, пландарды кеңейтип, ошону менен эле бирге мен ойлойм баягы уровеньди да көбөйтүп атабыз го деп. Азыр тракторист байкелеристен интервью алабыз. Биздин жана Формула-1 пилотторунан. Салам алейкум де. Кандайсыңар? Бир-эки сөз алып кетели интервью силерденчи. Силер каяктан болосуңар? Чүй. Даярдык кандай? Жакшы жүргүбүз. Бул техниканы айдап көрдүңөрбү, кандай экен? Азыр айдай элекпиз, күчүн бере элек. Азыр айдайбыз бир аста. Буга чейин айдап көрдүңөр, текшердиңөрбү? Ооба, айдап көргөнбүз. Отборочныйды айдаганбыз. А бияктан айдай элексиңер, Жок, айдай элекпиз. Негизи маанайыңар кандай? Маанай бешиний дечү эле. Жакшы маанай. Баштала электе ушул иш-чара ошо айтып кетчү сөздөрүңөр барбы? Кандай подготовка боюнча, анамы отбор боюнча? Мен өзүм уялчак, тартынчак болом, бая тайкем жакшы сүйлөйт, тайкем сүйлөйт. Биз Талас областынан жакшы буюрса, даярдыктар жакшы болуп атат. Эми буйруганын көрөбүз, күчтүү зуттун дейбиз. Ошондо кандай таймаштар болот? Биягында змейка бар экен, змейка отдельно же могу баары чогуу? Жок, змейка отдельно дейт. Бияктан азыр айдоо фест болот. Айдоо фесттен бүткөндөн кийин анан биякта ушул фестиваль болот экен да. Змейка лабиринт. Могу эң башкы критерий кандай? Жер айдайсыңарбы? Канча жерди айдаш керек экен силер? Туразы 21 метр дейт. Узуну канча деди? 100 метр деди. Ошондо 25 соток. 21 соток. Эми эмне деп айтабыз? Утушту каалайбыз, бүт баарына. Эң башкысы ынтымактас. Эң башкысы ынтымак ушул Айыл банк. Банкыбызга чоң рахмат ушундай иш-чараны өткөргөнгө, анткени баарын эске алып, баардыгын колдоп, бүттүгүн ошо эске алып атат да. Жакшы. Достор, биз менен калгыла, эң аягында биз көрсөтөбүз. Кайсыл облус, кайсыл механизатор, анан кайсыл жардамчысы утту.
биякта эң башкысы мына подтасовка деген жок да. Жаңы эле айтып кеттик. Бүт техника бирдей, бүт баары жаңы, клубтун бүт баары жаңы, поле бир. Демек мына командалар эле бар башкада. Азыр көрсөтүп кетебиз техниканын сапатын. Мына өзүңөр көргөндөй эле бүт баары жаңы. Дөңгөлөктөрү деле бирдей. Плугтары деле көрсөңөр, мына бул бүт наклейкалардын баары жапжаңы. Масловый. Айдофест. Бичин көрсөтүп кетели. Эми ичине кирбей эле коелу, ана бирөө бир нерсе дебеш үчүнчү, мына подтасовка кылып атат депчи. Бирок мына бүт баары жаңы. Бүт баары Беларусь 892/2. Бүт баары жаңы. Бул чүй команданыкы. Эми бүт баары эле билет Беларустун ичинчи. Бирок өзүңөр көргөндөй эле бүт командалардын условиялары бүт бирдей, бүт баары жаңы. Азыр баткендиктер эмне кылып атат байкеси? Азыр немесин регулировка соконун регулировкасын азыр кылып атат. Соко бүткөндөн кийин, регулировкадан кийин уже демеге түшөт. Соревнованияга. Уже мелдешке түшөт да. Азыр могу жерден 2 проход өтөт дагы. Ушул жерден соконун регулировкасын жазышат да. 2 эле проход болду. Андан ашык берилбейт, андан кем берилбейт. Ушул жерден жазайт. А тиги мелдешке түшкөндө уже сокого тийбейт. А бул бүт командалар ушинтет, э? Бүт команда баарына 2 проходдон берилет могу. Дальше бизде Жалал Абад, байке даярдык кандай? Даяргарлык жакшы эле. Буюрса. Манайыңыз кандай? Манаям здорово. Бүгүн утайын дейсиз, э? Утайын деген ой бар, Кудай кааласа. Азыр эмне кылып атасыздар? Даярданып атасыздар? Лигировка кылып бүттүк, эми бири-бирден көрөбүз. Чалараак лигировка болгон болсо, аны турлайбыз да анан баштайбыз. Мына бул жакта Жалал Абад, Талас, Ысык көл. Көлдүк байкелерден сурайлы. Эмне кылып аткан? Бул жагын соконун регулировкасын кылып атыптыр. Айдолду көтөрүп. Негизи эреже кандай? Азыр настройкалайт экен, анан оюн башталганда бул сокого тийсе болбойт экен. Ошон үчүн эң маанилүү этап азыр да бүт баарын даярдап атат. Эми бүгүн азыр бир жарым саатта көрөбүз. Бизге бул жарым сааттык убакыт, силерге 2 секунда. Жардамчысы өлчөп атат, терең деген айтып. Негизи азырынча айтыш кыйын ким уткан. Анткени бул жагында убакыт деле эсептелинет. Канчалык жакшы клуб менен иштеген деле эсептелинет. Бул жагында калыс башында өлчөйт, ортосунда өлчөйт, анан аяк жагына да бир өлчөйт экен. Бияқта бізде Талас. Талас келтат. Талас облысы. Мына бұл Баткен. Бері көзде келтат. Тияқ биринчи баштаган, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү болуп. Ягында ремонт болуп атат. Трактор менен эмне болду? Мына технический неполадки окшойт. Азыр мастерлер көрүп атат, жасап берет го.
дагы бир жолу кайталап кетели, трактордун бүт баары жаңы. Беларусь трактордун эң мыкты рекламасы бул жерде. Байке, трактор менен эмне болуп калыптыр? Патрубкасы чыгып кетиптир. Турбинанын патрубы чыгып кетти. Ошол воздухту жакшы түртпөй калыптыр. Ошого трактор кыйналып, кичине технический неполадка болуп атат, убактын токтотуп койдук. Оңдогондон кийин баштаганда убактысына кайра жүргүзүп коебуз. Демек, азыркы простой саналбайт, Жо, бунусу технический бул. Бул убактысы токтотуп койдук буругу. Технический, бул андай нерсеге кирбейт. Хорошо, чоң рахмат. Азыр күтөлү. Композит групп эмне дедим. Трактор жазалып бүттү. Арадан бир алдабастан бир 10 мүнөттө өттү. Же 10 мүнөткө чейин. Азыр ушул композит групп аттуу компаниянын сервисине сурайлы. Эмне болду анан? Бул трактор азыр кайра оюнга кирет да, туурабы? Анан бузулбайбы трактор? Жок, Кудай сактасын, неге бузулмай эле, бузулбайт ал. Алда бир хамут бошоп кеткен, ошону тартып койдук, болду, ал проблема жок, иштейт. Бул жагында Жалал-Абадтык байкелерибиз бүттү. Наркы жагында Талас, анда нары Баткен. Калган 3 облус азыр тигил жакта турат, өзүнүн очередин күтүп. Дагы бир жолу кайталап кетейли. Техниканын баары жаңы, соколордун баары жаңы. Бүт 7 командада бирдей техника, бирдей шарт. Албаттыктар бүттү. Маанайлары жакшы. Маанайлары 5. Таймаш кандай болуп атат? Таймаш сонун буйруса. Эң оор эмне болду бүгүн? Эң оор деле болгон жок, мындай күндө талаада айдап жүргөндөй эле болуп атат. Сонганыбыз болду. Оору экстрайтер тең даны келип калды. Кичине кыйшык болуп калды. Оору шу болду да, калган ягы законный болду, Кудай кааласа. Мен үчүн ченеген оор болду да. Полиядан ченебетчи келек. Бирок жакшы, бирок сон удачный болду бар. Такси деңгээлде өттү буйруса. Сонун бар. Амол көлдүктөргө эмне деп айта аласың? Бир трактор Техника аны эч ким айта албайт да. Заводской трактор өзү. Ушундай болуп калды, эми эч ким айта албайт аны, эчтеке. Эми техника болгондон кийин ар кимдики бузулуп кала берет ушун. Техника болгондон кийин ишенич жок экен. Буйрук ушундай болуп калды. Эми калган дагы 3 команда калды. Ош, Нарын, Чүй калды. Азыр ушул 3 команда чыгат, биринчи 4 команда чыккан. Азыр эми 3 команда калды. Эми жыйынтыгын көрөбүз. Бир сааттын ичинен кийин биз жыйынтыкты көрөбүз. Азыр көлдүктөргө барып сурайлы эмне болду. Өзүм мескада айдап атканда эле байкап койсум, соконун байкап. Атфал биринчи корпусунан ыргыт закидова жетпей атат. Дөңгөлөң изин жаппай атат ал деле. Жабалбай атты. Айдайын десем тартпайт элек о. Жок. Тяга менен руловка жасаш керек болчу да. Тигилерде мына судьялар айтпайт. Буларды машина руловка жасауга жана биринчи киргенде шашпаш керек, мен айтпадым. Шашпай эле кирдиңби? Бир жүрдүңбү? Куруксадыңбы? Андан курукчабдан экөөнү ыргызып атпайсыңбы? Сен вообще четке чыгып алдың. Башы кирдиң, сонун баш тияк баш. Бер жагын мындай кылып чыгып атың. Ана көрдүңбү, тияң кандай болуп калды? Тилим болуп калды. Кыш болуп калды 1 метрге. Уже автоматический минус силерге. Канча балл? Бүттү, сен илинбей калды, финалга илинбей. Эми булар айдап көрсүн, көрөбүз. Мен булар көрсүн бар, булар көрөсүн. Мен сага түшүндүрөм, жакшы эле түшүндүрөм. Никогда шашпа деп едим. Баа тоңдон айдап аткан билесиң да. Шашпа деп едим эле. Мына силер жанагы сынганыңар менен мен эменгенде чыгардым убактыңар да ашып кетти силерди. Көбүрөөк, баатырлерден көбүрөөк болуп калды. Билер 20, силер 38 болуп 40 болуп кетти. 40 мүнөтпү? Ким бергенсиң? Сен аркасынан жөн эле чуркап жүрөсүң да. Чап деп едим эле. Эмне коркосуң айтып коем, коркуп чуркабады. Мына акырын өзүң деле карабайсың, мына келип батап отурат. Биринчи корпусуң закидова жетпей атат.
Последний корпустың перекиді деп айтып жатады тіге топырақты. Анан мақылай маяңына аспақ жасадың. Аспақты мұнда қылып отпайсың уже. Екі заходпен ағып аспақ жасалға деді біле? Екі жол жүрмеді. Сен барып қарабайсың, мұндай болып тұрбай, мұндай болып тұрбай. Қыш болып қалды. Конечно, қыш. Таяқтан турбинаның шлангысы шыққан өліп, уже потеря болып. Айдың жаппа қойды ділегі ол, біріншісі. Түсінікті, турбина неме шыққанда әлем, скоросты қоптар өлі ұлыйда ділі ақырғы ғыраппен айдай керек қойды. Дал ушундай болуп атат, кызыктуу. Азыр эми көрөбүз, кимиси финалга чыгат, кимиси финалга чыкпайт. Эми мындай тилекке каршы техника бузулат, оңолот дегендей, бирок эми өтө өкүнүчтүү. Ушул трактор бузулган үчүн көлдүк команда чыгып кетсе, мен оюмча бир аз туура эмес болуп калышкандыктай болуп атат да. Эми мындай калыс болуш үчүн биздин оюбузча кайра көлдүктөр башка тракторду алып настройка кылып туруп, башка трактор менен кайра ушуга окшош эле жерде айдаш керек да. Ошондо 100% калыс болот. Эми азыр өзүңөр билгендей эле турбинасы чыгып кеттир, жанагы патрубач, анан ага карабастан ушу трактордун моторунун өз күчү менен турбинасы жок. Бир заход же эки заход кылган. Эми дал ошол жерлерде балким өтө чоң каталар кеткен, аны эми калыстар айтат. Бирок эми улантабыз, дагы 3 мыкты сонун команда калды. Бул жагында Ош, тигил жагында Чүй, Нарын калды. Эми көрөбүз, дагы ким утат, биз менен болуңуздар достор. Анан силер кайсыл командага күйөрман болсоңор, ылдый жакка жазып кеткиле. Кайсыл команда отто, анан эмнеге үчүн? Биз менен болгула. Да неме болбоду? Мо патрубкасы жулунгандан кийинчи, мо көлдүктөрүбүз 1-2 заход кылганда тетигил, ошол кандай болуп калат? Кандайча? Бул композит групп менен сүйлөшсөк, алар неме дейт да? Бул жагында патруба үзүлүп кетти депчи, жанагы турбинанынчы. Анан ага карабастан эле көлдүктөр 1-2 жолу мындай өйдөлдүй. Алардын мастерствосу да, тракторист, механизатор, он должен следить за трактором. Немеси менен караш керек болчу. Поломканы көрдү, сразу он должен остановиться. Он не остановил. Это уже минус балл. Демек, орто жолдо ошол үзүлгөн маалда токтоп туруп, анан айтса, бузулуп калды, технический перерыв десе, бермексиңер. Бермекпиз. Ал бул деген азыр үзүлүп калып көрүп, анан кайта неме алганда биз кнопканы немени бастык, токтотуп турдук. Анан кайта баштадык. Ушундай. Всё, чоң рахмат. Улантабыз, дагы 3 команда калды. Мына азыр 3 команда. Эми чүйлүктөргө, оштуктарга, нарындыктарга ийгилик каалайбыз. Көрөбүз эми ким утаарын. Хорошо, давайте. Таймаш кандай өтүп атат? Таймаш жакшы өтүп атат. Буга даярдык болуш керек экен. Жақсы, сонун болду. Билбейм эмне. Калыстар чечет да. Март четинен биринчи болдуңар эсиле. Ошо байке, ассалам алейкум. Ошондо жыйынтык эртең чыгабы же бүгүн чыгабы? Жыйынтык эми эртеге чыгат. Бүгүн подготовка болчу, Бүгүн полуфинал болду да. Полуфинал болду. Эми эртеге финал болот, анан эртеге чыгат. Демек ошондо призовый 3 эле орун бар да, туурабы? 3 орун бар. Бүгүн анда кайсыл эртең ошондо эртең менен жарыяланат экен, кайсыл командалар финалга өттү. Анан финалга канча команда кирет? Финалга 3 команда келет. Ушул жактан 3-өө тандалат. Анан 3-өөнүн арасына жанагы пресс-подборщик анан немелерин ойнотулат, Ойнотулат, ойнотулганда 1, 2, 3 болуп тандалат да, анан кийин пресс-подборщик. Всё. Калган призлерди берет. Деги достор, ошондой болот экен. Агрофестке атайын мериносторду даярдап коюптур. Бүгүн трактордон тышкары Таймашта жүн 40 таймаш деле бар экен. Ар бир областтардан адамдар келиптир. Анан өтө сонун белектерди даярдап коюптур да. Эми катышуусу бекер, келесиң, катышасың. Анан сүт дайын аппарат тутсаң болот, телевизор утуп кетсең болот экен, же андан тышкары ушундай сонун белектерди утуп кетсең болот экен да. Эмне кылыш керек? Келесиң. Мощто жүндү кыркасың, белекти алып кетесиң. Ушундай экен да сонун иш-чара. Бул жерде өзүңөр көргөндөй эле, биякта меринос порода экен. Меринос порода негизи атайын эт багытынан жүн багытында чыгарылган порода да. Ошон үчүн
эң ушул иш-чарага ылайыктуу койдун бири бул меринос. Жакшынакай кыркышыңар керек. Кеспей, тыгып кылбай. Бул биринчиси. Экинчиси. Анан кийин бул жерде силер айтып жүрбөйлү, мен буга колум көнбөй калды, анан тигиндей болду деп шултоо деген болбосун. Берген машина менен кыркасыңар дагы претензияны эме кылбайсыңар. Мына ушундай Жок, ошон үчүн жок, мен жок, машинка. Балдар. иштеши мощный эле экен. Жүн кырка турган ушул Так, мына башталып атат. Так, 2 меринос кетти, 3 кетти. Намесе достор башталды. 14 катышуучудан биринчи турдан 7 алынат. Анан ошол 7дөн ким сутат экенин бүгүн көрөбүз.
негизи мындай таймаштар дүйнө жүзүндө деле бар. Европа өлкөлөрүндө өтөт, Россияда өтөт, Америкада өтөт. Анан дал ушундай фестивалда биринчи жолу Кыргызстанда өтүп атат да ушундай иш-чарачы. Ошого биз өтө кубанычтабыз. На, биринчиси бүттү. Жүрө тигине тартабы. Актан пойдем. Биринчи, үчүнчү адамдан сиз биринчи болуп турсуз. Сиз каяктан келдиңиз? Талас обласынан. Неме, мал менен көптөн бери алектенесизби? Мектеп бүткөнү эле кой кыркымында иштейм, сапкостун кыркымында. Байкебиз, атыңар ким? Марат Курманалиев. Марат Байкебиз 2 мүнөт 43 секундада кылыптыр. Негизи өзүңөр деле текшерем десеңер, өзүңөр чарбаңар деле секундомер коюп туруп, замер кылсаңар болот. Өтө рахмат, ийгилик каалайбыз сизге Байкебиз. Рахмат. Биякта ушул кой кыркуу мелдеш болуп атпайбы? Өзүңөр көргөндөй эле мына калыстар ушундай жанакы зеленка менен денеси айылган жерлерин неметип коет атайын белгилепчи. Анан ошого ылайык бүт баарын эсептеп чыгат да. Бул жакта жөн эле убакытка эмес да, анан упайда. Мисалы эң биринчи кыркып бүтсөң 1 упай, эң таза кырксаң 1 упай, ошондой болуп эсептелинет. Андан тышкары бул жанакы бул деле жаныбар да. Анан жанакы тизеси менен тиреп анан мындай катуу басканга деле болбойт да. Анын үчүн минус упай болот да. Өзүңөр көргөндөй эле мына бул эми ортосуна чейин жетип калыптыр. Азыр эми аягында көрөбүз кимиси утат экен. Ошондо жөн гана убакыт эмес, кыркуунун сапатын деле карап атасыңар. Туура кырккандыгы, малды кыйнабагандыгы, анын терисин кеспегендиги, андан кийин жанагы жүндөр калып калбагандыгына бүт бардыгына. Андан сырткары кыркуунун дагы мына маданияты көрүп атасыңар. Кыркуунун маданиятында малдын үстүнө чыгып албаш керек. Жаңы эле көрдүк, буту менен, тизеси менен басып алган ошондой болобу же болбойбу? Ошолорго биз атайын минус кылып атабыз, чтобы малдын үстүнө чыкпаш керек. Малды кыйнабаш керек. Демек бияктагылар упай топтоп туруп, анан упайлар менен. Туура аягында бардык 14 кашуунун результатын чыгарып, анан алдыңкы жакшы кырккандарды чыгарабыз. Кандай приздер бар? Ошону кайталап коесузбу кайра? Негизи биринчи орунга мына сүт сауу боюнча доильный аппарат, экинчиге телевизор, үчүнчүгө мына жүн кыркчу аппараттардан беребиз деп мына берген экен, атайын белектерди даярдаптыр. Андан сырткары да кызыктыруучу сыйлыктар бар. Буга чейин айтып кеткенбиз, дагы бир жолу көрсөтүп кетели. Мына биринчи доильный аппарат, экинчи телевизор, анан ушундай кыркуучу аппараттар. Ыңгайлуу 2 батарейка менен сонун, мисалы кээ бир адамдар жайлоодо иштеши мүмкүн, ал жакта ток жок, свет жок. Мына 2 батарейканы зарядтайсың, анан бир аз койлоруңар бар болсо кыркчу. Ошону алып туруп кыркып коесуңар. Бул жагында улантылып атат. Негизи дүйнө жүзүндөгү рекорд 40 секундтун тегереги экен да. Азыркы малда эң жакшы результат биякта 2 мүнөттүн тегереги болот экен да. Азыр эми көрөбүз эң жакшы убакытты ким көрсөтөт экен. Патрат тартат видеого. Ана сага. Ушундай даярдык болуш керек. Эң масштабдуу чарба сектор.
Мына азыр биякта өзүңөр көргөндөй эле парездерин деле санап атат. Бул жагындачы. Бүт баарын санап чыгып атат. Эң жакшы убакыт канча болду? 53, азыркы эле 4:53-тө. Эң жакшы биз көргөн жана 2:43 болчу, Ооба. Бул азыркынын убактысы 4:53. Бир аз көп жерин неметип алыптыр да, ошого минус упай болот, Ар бирине ошону карап көрүп, минус упайларын коюп берип атат. Анын жүнү калып калгандары үчүн дагы минус болот. Кимге жүн керек болсо, бияка келип алып кетсеңер болот. Мындай ушундай жакшы иш-чарага арналган. Жүн алам дегендер болсо, пожалуйста. Мереносовый горный мерзавец. Чистый шерсть. Бекер. Бекер. Алып кеткиле, айда жылас. Азыр кандай болуп атат? Ким утат ошо? Предварительно барбы? Жок, азыр биринчи тур бүттү. Эми азыр экинчи турга отбор болот. Экинчи турга отбор болот. Экинчи турда ошол канча киши чыкса, ошолордон экинчи турга берсе финал, полуфиналга чыгарабыз. Эң жакшы убакыт азыр канча болуп атат? Эң жакшы убакыты азыр 3 канча болуп атат. Ошо эң мыктысы азыр тегин карап чыгарабыз. Эң жакшы. Эң жакшы убакыт 2 минута 43 секундда. Бул Талас облусунун өкүлү. Могул кыркканы таза боюнча, анан тиги денесинде неме боюнча кандай болуп чыкты ал? Тоже жакшы, Талас байкеңби? Тоже жакшы, все идеально пока. Демек алдыда келтет да байке. Демек азыркы маалда номер 1 таластык байкеш экен, Ооба. Байкелердин Азыр эми айтыш эрте. Ооба. Пока эрте. Биринчи тур бүтө элек. Биринчи тур бүтө элек. Экинчи турдан аны айтабыз. Мына бир эки Пока он лидирует. Да. Пока Талас номер 1 пока что, достор. Көрөбүз азыр. Мына кой кыркуу таймашыда аягына келип атат. Өзүңөр көргөндөй эле, мисалы бул жагында атайын жаңы зеленка бар го, малгач. Ошо менен тактар көп моякта. Демек, ушул кыркып атканда койдун терисин бир аз тийип кеткен да. Анан бул жагын карасаңар, бул жагында деле көп. Арт жагында бул меринос койлор да. Мына бул жагында көрсөңөр, өзүңөр деле мындай көрсөңөр, визуально азыраак. Ошон үчүн мына өзүңөр көргөндөй эле биздин Сокулуктагы байкеша мындай чыныгы утту да. Чыныгы эле. Мына өзүңөр көргөндөй эле биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү орундарга упай менен саналган. Андан тышкары эң таза кырккан адам деле бар. Отдельно мындай номинация, бүт баары мындай калыс болуш үчүнчү. Анткени идеально кыркыш үчүн мындай көбүрөөк балким убакыт талап кылат да. Бирок отдельно бар. Байкебиз отдельно деле сыйланат. Ошондо 5 орун болуп калат экен. 2-3-өсү бизде Сокулук алып кетип атат. Сокулук, бирөөсү Талас, бирөөсү Бишкек. Ошондо Сокулуктан 3-өө, Бишкектен 1-өө, Таластан 1-өө. Биякта Сардар байке менен жогулуп калдык. Ушул иш-чара боюнча айтып бере аласызбы? Эртең буюрса 19 апрель күнү Чүй областынын дегелинде Арашан асыл тукум коюнун көргөзмөсү болот. Ушул Айлфесттин эмесинде в рамках Айлфест Айлбанктын колдоосу менен Минсельхоздун колдоосу менен биргеликте ушул быйылкы көргөзмөнү өткөрүп атабыз. Сиз катышасызбы? Биз оргкомитет менен жүрөбүз, убакыт болбой атат. Бирок балдар алып келет, жакшы кой, кочкор, козулар. Бүт предварительный отбор өттү, мыктылары чыгат буюрса. Достор, эгерде Арашан кызыктуу болсо, эртең 19 апрель күнү келип көрүп кетиңиздер. Айлфесттин, Айдофесттин оң тарабында. Келгиле көрүп кеткиле. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
бул жагында өзгөчө выставкасы бар экен. Ловол деген тракторлар бар. Биздин дыйкан фермерлерибиз билет. Анан дал ушул тракторлар Кыргызстанда чогулат экен, бирок эми Кытайдан жасалып келет. Анан булар неме дейт? Бул жагында өзгөчө новинкасы бар экен, өтө чоң трактор. Азыр ушул трактор боюнча интервью алабыз. Салам алейкум. Байке, могу трактор боюнча сурайлы дегенбиз да? Это новинка. Бұл новинка жаңы шыққан 2026 жылы шыққан трактор Lowell 2204 деген маркадағы трактор. Бұл 220 аттың күшіне барабар. Өте күшті жана экономичный бышык трактор болады. Мұның 2 жылдық заводской гарантиясы бар. Видеода көрүнүп атабы же жок? Бул эми башка тракторларга караганда өтө чоң экен. Последнее слово техники, да? Бұл азыр ушул Айдоо Фесттин ичиндеги тракторлардын эң алды ушулда. Мындан башка мындай трактор жок. Ичине кирип көрөлү. Так, поехали. Телефондарда өзү айдай берет, өзү. Негизи кээ бир адамдар ойлойт да, биздин дыйкандарыбыз эски техникада айдап жүрөт депчи, жанакы эски МТЗ. Бул жагында компьютер турат, биягында GPS навигатор менен неме коюп коесуңар, атайын программа. Өзү мындай айдап кете берет да, силер жөн эле отурасыңар, телефон чукуп коюп отуруп ичинде. Бул жагында пульт бар, азыр немеге деле тартып кетейин. Мына бул жагында атайын рычагдар, немени көтөргөнгө стреланыч. Бул жагында компьютер, бул жагында руль. Даже заманбап машиненикиндей биягында цифровое приборная панель. Эми сөзсүз магнитофон бар, сөзсүз кондиционер бар биягындачы. Ошон үчүн биздин мисалы эски техникаларда адамдар 1 саат, 2 сааттан кийин уже чарчап калса, муну кечке айдап жүрө берсиңер болот да, жөн гана ичинде отурасыңар. Сонун бизге жагат. Эгерде ушундай трактор алам десеңер, ылдый жакта описаниеде номерлерди калтырып коебуз Lowell компаниянын өкүлчүлүгүнө. Анан ошол жагына чалып, канча сом экен, каяктан алсак болот, доставка барбы деген суроолорду берип алсаңар болот. Биз эмки техниканы көрсөтөлү. Техника бомба. Бул жагында Lowell техниканын бул жанакы садоводство дейбиз, ошого ылайыктуу кичинекей решениялар бар экен, кичинекей тракторлар. Кабинасы менен кабинасы жок, без остекления. Эми менин оюмча мындай кичинекей средний чарбаларга ушул өтө жакшы решение. Дальше кеттик. Агро Түрк компаниясына негизи бул жана Lowell'дан тышкары спецтехника деле бар экен, кат дегенчи. Бул жанакы эми животноводстводагы немеге ылайыктуу техникалар экен. Анан бул жагында жашыл монстрлар, жондирлер 6210М, анан 50-50-де. Өтө сонун техника деле болуп эсептелинет. Дүйнө жүзүндөгү эң известный, анан эң популярный марканын бири John Deere. Бөндө ичине ар бир техниканын ичине отуруп көрөбүз. Көрсөтөбүз. Так. Оп. Оп. Өзүңөр биякта деле атайын даярданганбыз. Өзгөчө очки бар. Дал ушундай көрүнөт. Бүт бар. Биягында монитор, биягында джойстик. Бул жагы стреланы ылдый өйдө көтөргөнгө подлокотник. Сонун. Я не знаю, кантип силерге айтып кетсе болот, бирок заманбап техника сонунда. Бул жагында деле негизи кондиционер бар. Пожалуйста, примите участие, заходите в шатер. Отурасың, сонун. Билбейм, бияка отуруп көрүш керексиңер да, ушунун баарын сезиш үчүнчү. Анан бул жагында скорость. Бул жагы эң сонун көрсөтүлгөн ташбака менен Жашыл комбайндын оң жагында ыңгайлуу, бүт баары бар, минус, плюс. Баары мындай
орусча айтканда интуитивно понятно да бул жагындачы. Биягы деле бары все удобно. Андан тышкары John Deere'дин биягында комбайны турат. Чыныгы акча ушул жакта да, анан силер Гелендваген, анан 200 крузак дейсиңер, жок. Буга мунун баасына жетпейт, өтө сонун. Негизи бизге биздин долбоорубузга John Deere жагат. Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Биздин Кытай партнерлорубуз, Кытайдан келген техника деле заманбап болуп калды. Анан биздин оюбузча бирге бир болот да. Комфорту деле ошол эле, анан надежности деле ошол. Анан эң жакшысы мисалы запчасттары өтө мындай эрте келчү да. Запчасттары доступный. Анан бул жагында биздин аталык компанияда тракторлор Юта. Ушул канча дыйкандарды кыдырдык, Юта жакшы дейт да. Кыргызстанда негизи Кытайдан келген 3 тракторубуз бар. Бул Юта, бул Зумлион, анан бул Ловол. Негизи үчөө тең жакшы. Анан өзүңүздөргө карап туруп аласыңар да ушул техниканы. Эми бул жакта өзүңөр көргөндөй эле садоводствого кичинекейлери бар. Анан чоңурактары посерьезней деле дегендей ошондойлор деле бар. Анан каалаганыңарды алып кетсеңер болот. Эми чындыгында ичи бүт баары бирдей да. Баарында магнитофон бар, баарында кондиционер бар, баарында ыңгайлуу бүт баары жакшы да. Отуруп иштеш керек дегендейчи. Биякта канча техника коюлган, анан ушул Юта тракторлор боюнча бир нерсе айтып кете аласыңарбы? Азыркы учурда биз деген аталык компаниясы 6 трактор алып келдик. Ар бир аттын күчү менен 55 аттын күчүнөн 140 аттын күчүнө чейин. Юто компаниясы боюнча тракторлор боюнча айтып кетсем, бул деген Кыргызстанда 2006 жылдан бери келип аткан тракторлор. 20 жыл болуптур, 20 жыл болду азыркы учурда ошо кызматта. Өздөрүнүн уже айтканда бул рынокко кирген трактор да. Эң ыңгайлуу күчтөсө күчү бар. Азыр ошо биздин фермерлердин кызматында жүргөн тракторлордун бири болуп эсептелет да. Тетиктери боюнча айтып кетсек, уже Кыргызстанда толгон, күчтүү, алсаңыздар эч качан бул трактордон маман болбойт деп эсейм да. Негизи бизде эле ушул негизи биздин оюбуз кандай? Оң жагыңарда John Deere турат, техника эми дүйнө жүзүндөгү номер 1, бирок биздин оюбуз кандай? Кытайлар деле жакшы жасап баштады. Туура. Азыркы учурда ушул эле мисалы ушундай бир John Deere алгандын ордуна 2 Юта алсаңыз болот да. Ошол эле сапатты берет, ошол эле күчтүктү берет, ошол эле бир аябай бир сапаттуу трактор да. Сапаттуу трактор. Бул өзү мамлекетти чыгарган да. Ютонун бул Кытай мамлекетиндер өзү чыгарат. О мамлекетти өзүнүн эмесинен өткөн трактор да булчу. Достор, ушул Юта аталык агросервистин деле контактыларын ылдый жакка таштап коебуз. Эгерде трактор алам десеңер, Юта жакса, ылдый жакта кирип контактыларды тауып туруп чалсаңыздар болот. Келиңиздер. Агросервис ар дайым кызматта. Биз фермерлер үчүн. Чоң рахмат. Эмне кереги бар GPS? Билим, технология, анан техника деле айыл чарба секторунда өтө маанилүү. Ошон үчүн биякта айыл банк менен чогуу John Deere өзүнүн заманбап техникасын көрсөтүп атат. Азыр кээ бирлер ойлогондой эч ким мындай эски тракторду айдабайт айыл чарба секторундачы. Эң башкысы мисалы биякта өзүңөр көргөндөй эле дрондор бар, андан тышкары GPS навигатор ар бир трактордо коюлуп атат да. Ал бул жерде буга чейин айтылып кетти. Бүт баары эсептелинет. Кандай иштейт, каякта иштейт, мындай телеметрия деген понятие бар. Өзүңөрдүн полеңерди картадан чиесиңер, тракторду кое бердиңер, отурдуңар, болду. Силер ошол зажиганияны иштеткен эле болбосо эле болду. Калганын баарын компьютер, калганын баарын техника, технология жасайт. Бажы карасаңыздар, каерде сход болду, каерде сход жакшы болду.
DJI T25 үлгүсүндөгү дрон 25 килограммды көтөрө алат. Өзүңөр көргөндөй эле чоң да вертолеттой эле баражер өтөп турат. Assalamu alaykum. Бuyакта Зумлиондун кандай техникалар коюлган? Тракторлар коюлган, пресс-подборщик коюлган. Трактордун 6 түрү коюлган. 70 аттын күчү бар, 110 аттын күчү бар, 130 аттын күчү бар, 200 аттын күчү бар. Мисалы, ушул Зумлионду башка тракторлорго салыштырганда кандай жакшы жактары бар башкаларга караганда? Аны мындай кыйын суроо да. Ар бир техникасын караш керек, айдоосун салыштырып көрүш керек. Анан мына жакшы деп айтыш кыйын. Бирок биздин тракторлар кээ-бирки тракторлорго караганда өтө жакшы. Кайсынысы эң мощный ушул жакта турганда, эң чоңу? Мощный ол 200-дүк трактор, 200 аттын күчү. Ошонун азыр ичин көрсөтөлү, буга чейин баарыныкын көрсөттүк. Эми ачык эле көрсөк болот, Калыс болуш үчүн буга чейин Ютаны көрсөттүк, John Deere'ди көрсөттүк, Lowell'ду көрсөттүк. Бuyakta технический характеристикалар көрүп алсаңыздар болот. Так, очкини иштетебиз. Калыс болуш үчүн бүт баарын көрсөтөлү. Ютаныкын бирок кичирээк көрсөттүк, бирок менин боюм 1.90. Мен үчүн ыңгайлуу эле болуп турат. Ыңгайлуу, биягында цифровой щиток прибор. Ушул техникага неме коюлса болобу? Реверстер да бар, полуавтомат болуп калат. Нижний, мына бул жакта реверс, полуавтомат болуп калат. И бул жерде бактар дагы 375 литр болот. И салондун ичинде полностью евро кабина болот, булар полностью шумоизоляция, пылеизоляция, кондиционер бар өзүңүздөр, печкасы бар, климат контроль, люк бар, задний камералар бар. Тракторгачы жанакы GPS навигатор коюп иштетсе болобу? GPS навигатор бар да. То есть буну деле жанакы өзүңдүн полеңдин характеристикасын киргизип туруп, басып койсоң өзү эле айдап кете берет, Буга чейин айтылып кеткендей эле, мисалы, бүт баары мындай интуитивно понятно, да? Кандай кнопочкалар. Мисалы, башка трактордон ушуга отурсаңар, гөңгөнгө жеңил эле, да? Бул жагында кондиционер, биягында музыка, люк. Эми азыркы тракторлордун көбүнчөсү бирдей эле, сапаты бүт баары жакшы. Мына ушундай тракторлар. Бул жагында дагы дрондор турат. Буга чейин Жаңы Чарба YouTube каналында дрон боюнча чыгарылыш бар. Дал ушул жакта чыгат. Ошону кирип көрсөңүздөр болот. Ушундай эле дронду биз МТЗ трактор менен салыштырганбыз. Ошону көрүп кетсеңиздер болот. Негизи өтө сонун бул жагында баалар. Бул тракторлордун баалары турат. Жакшы, баалар балким ушул баа окончательный эмес, келип соодалаш жолдор балким бар да. Көп алсаңар, мисалы, скидка кылып берчү. Условиялар балким бар. Так, бүгүнкү күн аяктады. Агрофест, Айдофест өтө сонун өттү. Биздин каналыбызга катталыңыз деп катталуучуларга айтып койгулачы, көрөрмандарыбызга. Болду. Кайсы канал? Бизде Жаңы Чарба деген YouTube каналыбыз бар. Ошо катталгыла деп кеткилечи. Жаңы Чарба YouTube каналына катталып кетиңиздер. Баарыңыздар. Ошо көрдүңөр, достор. Ийгилик каалайбыз биздин байкелерибизге. Биринчи күн ушу менен аяктады. Бүгүн 18 апрель, бүгүн чыгарабыз кечинде. Жана эртең деле чыгарабыз, финал болот. Ошону деле көрүп кетиңиздер, достор. Эгерде сиз шаарда жашасаңар, сөзсүз 19 апрель Кожомку айылына бул жакта жаңы Западный автовокзал, ошонун маңдай бетинде Айдофест өтүп атат. Биз менен болуңуздар. Рахмат, байкеңиз.